Так, бир айдын ичинде эмне болуп кеткенин айтып берейин. Биз токтобой вайн тартып бердик. Албетте просмотрлар көбөйөрдү. Анын артынан рекламага заказ ала баштадык. Эң кызыктуусу бизнес кылууга сунуштар келе баштады. Жигиттер, силерге сонун 100% сунуш бар. Силердин атыңардан бургерни ачабыз. 60% силердики болот, 40 меники болот. Бургерлер жакшы өтүшү үчүн кызыктуу атайбыз. Например, Халк бургер, же болбосо Тор бургер, Же болбосо комбо бургер кылсак болот. Комбо эмес пакет, чанаач бургер десеңиз, чанаач. Кучи анда. Эми тамашалап атам да досум. Жакпай атабы? Жаккан жок. Кечирип коесуз баке, бизге бул идея жаккан жок. Кечирип коесуз. Бургер эски тема. Колбасный цех ачабыз. Силер лицо болуп берсеңер, соода 100% болот. Мен бул иште көптөн беримин. Мага ишенгиле, калганын мен өзүм бүтүрөм. Жок, рахмат баке, болбойт. Жигиттер, атым Бауыржан, былай кылалы. Бургер ана мына керек жок. Кордайда жигитим бар, сол жерден бензин чыгарабыз. Қалаға заправка ашамыз. Ким Санжар Ойл кыламызбы, Санжар партнер нефть кыламызбы, өзүмүз билебиз. Бензин любой время өтөдү. Түшүнсөңдер, сезон жок кана. 92, 95, 97 барын ашамыз. Иштеймизби? Иштеймизби жигиттер? Иштей керек, бензин деген өтө берет. Калай карайсың дейчи? Силер бетиңерге карагылач, нур чачат. Эч ким семе ишенбейт. Силер менен биз не иш кылабыз билесиңерби? Памперс чыгабыз. Жаңы тема, эч ким кыла элек. Сухой Санжар деген. Бардык памперстер силердин бетиңер болот. Жаш муундун бети болосуңар силер. 20 жылдан кийин бардык кыргыздар силерди тааныйт. Сразу байыбыз. Жок байке, рахмат. Короче, жигиттер, акчанын баары каерде десеңер, акчанын баары ставкада. Азыр бүт эле эл акчаны ставкага коюшат. Футболго жана башка спортторго, туурабы? Туура. Ошо, братандар, кандай карайсыңар? Силердин элдин астында авторитетиңер бар. Элди алдаган силердин авторитетиңер менен оңоюраак болот, туурабы? Көп жылдан бери иштейсиң ушул жумуш менен. Эми чындыкты айтканда 5 жыл болду. Силердей эле мындай блогерлер менен, вайнерлер менен кошо эле иштешебиз. 5 жылдан бери адамдар ушуга ишенип жүрөбү? Конечно, ишенет. Жигиттер, тамаша болуп чек, жигиттер, болду, жигиттер! Жигиттер! Бизнес той эми, акчам үчүн баары ушунда ашат да. Сволочь, билесиңби, сен делер үчүн канча акчаны уттурдум ушул ставканы? Эми баары ушул акча тасат да, жигиттер. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Бирок жана конкретно ыргытып салдык, заслуженно го дейм. Чо, ошондо эмне бүгүн встречалар бүттү? Жок, азыр да бир кыз келет болчу, 3 күндөн бери чалып атат. Ошону күтүп туралы анан кетебиз. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы? Сизде кандай предложение? Сетевой маркетингби же бургер ачабызбы? Же салон красоту, же шугарингби. Балдар, токтоп кылачы. Айта бериңиздер. Короче, балдар, система мындай. Санжар мырза, сиз менин бир клиенткамдын жигити болосуз. Түшүнбөдүм. Азыр өзүңөр билгендей блогер, актерлордун өздөрүнө карандай аялдары популярдуураак. Ошондуктан сиздер 1 ай бою менин клиенткам менен кыз жигит болосуңар. Түз эфирлер, стористер баарда ойкуңор чогуу жүрөсүңөр, анан 1 айдан кийин урушуп кетти деген жыйынтык менен контрактты токтотобуз. Кыскасы, силер да акчалуу болуп каласыңар, менин клиенткам да өз максатына жетет. Кстати, башкалардыкына караганда акчасы 2-3 эсе көбүрөөк. Силер мен ким деп ойлоп атасыңар?
Жөн турсаң Санжар, давай до конца окуп коелучу. До конца окугандан кийин эмне кыласың? Баары эле түшүнүктүү го. Мен каршымын. Эмнеге каршысың? Жүрсүң бир-эки сөздөр бар, экөө сүйлөшүп келебиз. Санжар жок дегенсиз атат. Кааласаңыз, бизде башка деле вариант бар да. Симпатичный, милый, скромный. Бизге Санжар кызыктуу. Сиз жарабайсыз Адлет. Санжар, эмне эле болтасың? Макулдугуңду берип кое бер да. Досум, ойлонсоң кичине. Эскорттумун мен сага? Уят го. Берде просто акчасы болуп атпайбы, досум. Анын акчасы болсо көп нерсеге жетип атпайбы. Сен ушунча максат кылган киноңо дагы жетет, анан тетиги үйдөгүлөргө дагы акча жетет. Ал акчанычы тетиги гифтен эле чыгара алабыз, макулбу? Аны түшүнүп атам мен. Просто азыр ал гифке дагы 2-3 спонсор жетишпей атыптыр. Ошо 1-2 видеону тартып берип койсок бүттү. Короче, могу жакта бүтүрөлү. Анан гифт жөнүндө сүйлөшөбүз, макулбу? Макул. Кундуз, бир суроо да. Мунун мааниси эмнеде, анан эмне үчүн? Бунун баары бизнес үчүн. Мен клиенткам бир чакан бизнес бар, ошону өнүктүрүшүбүз керек. Сиздин девушкаңыз болуп алып популярдуулукка жетет. Ошону менен бирге кылган нерсесин баары модага айланат. Жаш кыздардын баары анын кылган нерсесин каалап калат. Анан бизнесин да өнүктүрүп алабыз буюрса. Дагы суроолоруңар барбы? Чоң рахмат, суроолор жок. Кичине мындай предложениялар менен башка бирөөгө барасыңар го, Мындай сумманы жана мындай сунушту биз ар бир эле адамга сунуштай бербейбиз. Ошондуктан жакшылап ойлонуп көрүңүз. Номерим бар, эсиче чаласыңар да. Эмне деген адам? Эмне деген адам? Башында акчасы жөнүндө эле билгем, мен могу калп отношенияларды эч билген эмесмин, чын айтып атам. Мушук баарын эле билгенсиз сен. Жок, мага просто айткан, акчасын эле айткан мага. Мондай калп отношенияларды мен азыр угуп атам го сен менен бирге. Калп эле убакытты жоготтук да. Может, хотя бы сүрөтүн көрүп койсок болмок эле? Может, жакшы вариант эле. Адик, калп эле сүйлөй бербечи. Эскорт болгуң келип атабы? Жок, просто Короче, бул Санжарга эле тиешелүү. Эмне кыласың, Санжар жок деди. Андан көрө жана гифтин вопросун чечпейлиби эртерээк? Видеосун тартып киргизиш керек болуп атат. Сен тааныштарыңбы ал? Батыраак анда авансты албайсыңбы? 1,5 айдан бери какшап жүрөбүз, гифт болот деп. Жок, аларго таанымал эле адамдар, көптөн бери эле иштешип жүрөт экен, 5 жылдан бери эле. Андан көрө ошону барып эртерээк офисине барып чечели дагы, видеону киргизип коелу. Бас анда кет. Йоу, салам достор. Сиздер сурандыңар, биз аткардык. Биздин командадан сиздер үчүн жаңы мощный жеке гифт старт алат. баш байге Lexus LX 570 унаасы. Эгерде Instagramда активдүүлүгүңүздөрдү жогорулатам деп, же подписчигиңиздерди көбөйтөм десеңиздер, анда биздин гифтке спонсор болуңуздар. Ылдыйда жазылган номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар, чамдаңыздар. Орундар чектелген достор. Жапжаңы Lexus LX 570 унаасы сиздерди күтүп жатат. Чамдаңыздар, достор. Болду? Мондай жигиттер. Силер мындай вайн тарткан, видео тартат. Профессионалды айтпады эле. Мо сүйлөгөнүңөр кандай болуп калат? Жарабайт му? Кайра тарталы. Кайра тарталы деп, тамаша жигиттер. Силер чындап эле профессионал турбайсыңар? Жүрөк. Бир дубльдан эле урасыңар го, красавчики жигиттер. Эме, расклад монтип айтып кетейин. 10-15 спонсор алабыз. Болду уже, баштай беребиз гифтти. Пул жагында болот ошондо. Неси? Пул жагы. Акча жагы. Акча жагы? Акча жагы эмне? Башталсын беребиз. Хотя бы 50% аванс алсак болбойбу? Кантип сүйлөштүк элек жигиттер. Гифтти баштайбыз. Мен сразу расчет кылам деп сүйлөшпөдүк белек. Канча күн болуп калат примерно анда? Давай, для уверенности 2 күн дейин. 2 күн, Азыр мен видеону монтаждайм, киргизем. Силердин бетиңер менен кантип 15 спонсор таппайбыз, туурабы? Табабыз да. Ладно, жигиттер. Красавчики. 2 күндөн кийин көрүшөбүз, Кудайым буйруса. Давайте, удачи. Мен барып монтаждап киргизе берейин,
жигиттер, ким каяка? Мен ишип үйгө барып туруп, эфирге жөнөшүм керек да. Кеттик анда. Мелис. Адик, ал эфирге мен өзүм жалгыз эле чыгаргам. Кара берейин, э? Мен. Адик тип. Сүйлөшпөдүк беле. Миллион подписчик болдук го. Экөөбүз барып туруп азыр эми особняк көрүшүбүз керек. Сен буну менен жөн болдуңбу? Тип. Унутуп калыптырмын. Сүрдүнөсүң да, бас досум кеттик. Экөөбүз барып особняк көрүп келели. Gir. Бұл эмне? Не? Бұл ким? Эмне болгон Санжар? Негизи биздин эфирге бүгүн медицина илимдеринин профессору чыкмак, туурабы? Кетип баратат. Эфир болбойт экен деп. Анан? Эми ушу кантип болсун? Чоң эле адамды кетирип, каяктагы бир жаш вайнер баланы ушул жака коюп койгонуңуз. Заман талабы ушу болуп атса эмне кылайлы? Сенин программаң рейтинги түшүп кетти. Кайда бир абышкан 2 саат сүйлөтүп койсоң, аны ким көрөт? Айбек байке, сиз деле түшүнүп атсаңыз керек, э? Интернетке каяктагы бир керексиз видеону салган. Интернет аркылуу өзүн популярдуу кылып алган адам биздин көрүүчүлөргө кандай пайда алып келет? Бул деген деградация. Көрүүчүлөргө пайдалуу нерсени көрсөткөндүн ордуна биз каяктагы клоундарды алып келип атабыз. Бизге хайп керек. Сен программаң рейтингин көтөрүш керек. Давай, Динара, кааласаң Алпар, каалабасаң Алпар бөлөгө ордуңа башка бирөөнү чакырам. А могу суроолорду мен эмне кылам? Сен профессионалсың да. Каалаган сурооң берер. Не жейсиң, не ичесиң, каякта жашайсың, каяка барасың? Любой сурооң берерди. Адик, саңа жактыбы? Мага пипец жакты. Вообще нереальный жер экен. Короче, биринчиден бизге ичимдик керек. Тамак керек анан. Йо, тамак само собой болот. Анан кийин майда чүйдөөлөр керек. Не тамак болот? Сөз. Каяктан нерселерди баштайбыз? Так, азыр берде майда чүйдөөлөр керек. Эң самый главный бизге азыр кыз керек. Кызды каяктан табабыз эми? Досум, мен турам ғой. Ишенип кой. Менин атымдан 1 вагон кыз, досум. Анан көргөн жерге барып отуруп, шашпай сүйлөшүп, аз чалгылайбыз, досум. Неме, кыздарың сүйлөп тамак жасай алабы? Жасайбыз, досум, кызыгат болбу? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Сиз да Алпар учу. Суроолоруңар жеңил эле болобу? Хорошо, баштадык. 4, 3, 2, 1. Давай, Динара, кеттик. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер ар жуманын ишемби күнү көрө турчу ийгилик сыры телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Заманыбыздын жүрүшүн адамдар аныктайт. Жана кийинки муунга калчудагы тарыхта өзгөчө бир орун ээлеп калам деген үмүттө жүргөн коногубуз, жаш вайнер, интернет тармагына көптөгөн кызыктуу видеолорду жүктөгөн, көптөгөн адамдардын арасында популярдуу болуп жүргөн Санжар Аскаров келип отурат. Санжар мырзага көптөгөн суроолорду даярдап, адаттагыдай эле мен, Динара Утегенова. Саламатсызбы, Санжар мырза? Саламатсыңарбы? Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен экран аркылуу ушул көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кандайсың, Айгүлүшкө? Жакшыбы? Жакшы. Эме, биз миллион подписчик болдук, куттуктап койсоң болот. Кичине мини туса дегендей. Ооба. Өтүп келе бер, бүт нерсе бекер, кыжаат болбо. Ооба. Тамак аш ичимдик баары болот. О, макул, давай. Так, буга чалдым, досум. Сен чалгын. Алло, Айнура. Кандай, жакшыбы?
Мен Адилет. Мен Адик дейм. Мен Адик. Ой, мен Чанаш дейм. Biraz туса кылып аттык эле. Бассейн там. Шампанское, не шампанское. Болсо өтүп кел да. Төрөп атасың. Мейлі, аман есен көз жарып ал. Давай. Вечно ушундай бир порожнекторго чала бересиң. Мына азыр мен мынага чаламаз. 100% киде. Алло. Калейсен? Так, бүгүнкү биздин эфир негизинен өтө кызыктуу болот. Анткени буга чейин сиздин ордуңузга башка коногубуз чакырылган. Ал коногубуз биздин медицина илимдеринин доктору Зарылбеков Медербек Чойбекович чакырылган. Бирок ошол коногума даярдаган суроолорума сизден бир тагыраак, жакшы бир жооп ала албасак керек. Кандай дейсиз? Динара, сен анча катуу кетпе. Кандай тема болбосо да сүйлөшкөнгө даярмын. Анда интернет тууралуу сөз кылсак, Интернетте адамдар билим алуу үчүн, өзүнө бир керектүү маалыматты издөө үчүн, таппаган бир керектүү нерселерин ушул интернет булагынан издешет. Бирок акыркы жылдары сиздей болгон вайнер мырзалар керексиз видео жүктөйт, керексиз бир маалыматтарды жүктөп атышат. Сиздин оюңуз бул силердин интернет булагын булгоо максатындабы же тескерисинчеби? Эми негизи Динара, анчалык кадер кетпе дейм, коноктун баарына үркүтүп атпайсыңбы сен? Акча табуу. Ар ким өзүнө жарашкан видео тартышат. Мисалы биз балдар менен юмор жанрын тандап, элдин маанайын көтөрүүгө аракет кылабыз. Көбүркү адамдар бийлеп тартышат, көбүркүлөр пранк тартышат. Албетте ар бир адамдын өз максаты ар кандай. Ошон үчүн биздин видеолор позитив жана сон маанайынын максатында. Демек, сиздердин тартып жаткан видеолоруңуздарды биз юмор деп атасак болот экен да? Албетте болот. Өзүңөр комментарийлерди байкасаңыздар, ал жакта элге жагып эле жатат, подписка кылышат, лайк басышат. Ошон үчүн менин оюмча баарын эле жагып эле жатат. Чоң рахмат. Абдан өзүнө ишенген жооп болду деп эсептейбиз. Негизинен көп адамдар ушул видеолорду жактырбайт. Алардын катарына мен өзүмдү да кошо кетмекчимин. Анткени интернет тармагында Вайн, TikTok, пранк деген сыяктуу видеолор аябай көп болгондуктан интернеттин негизги максаты жоголуп бара жатат. Демек, интернет тармагынан билим алууга тоскоолдук жаратып жатам деген ой сизге келген жок беле? Негизи биздин маек мындай негативдүү атмосферада өтөт деп ойлогон эмесмин. Динара, акырыныраак бол, Динара, акырыныраак, абайлак. Мындай конокту сыйласаң кичине. Албетте, кечирим сурайбыз. Эми биз сиздей болгон тамашакөй позитив тартуулаган адамдардан эмеспиз. Тилекке каршы, бирок сиз биздин коногубузсуз. Ошондуктан биздин телегөрүүчүлөрдөн келген көптөгөн суроолорго так, даана, пайдалуу кылып жооп берсеңиз деген эле ой. 1 тонна подружкаң айта кел, 50 килодон. Ан бир 2-3 подружкаң 80 килодон да ала кетиш берди. Керек болду. Возле бассейна, как в американских фильмах, только за кыргызские деньги дегендей. Жок, кандай эмелер тартпайбыз, бассейнге чөз деп атам. Бермет жок бе же? Көлгө өткөнбү. Неме, эже болсо сиз бош болсоңуз бүгүн бир аз туса кылып аттык эле болсо келип кичине катышып кетпейсизби? Жок, келе бер, Бирок жандай кылып туугандарың ээрчип келе болбойбу энди? Напахранах. Жа Айкан туган күндө эс алдык эле го. Сен атың ким эле? Жок, просто башкача кылып жазып коюптум да. Эми просто туура эмес да, бөлө менен бөлө, анан кийин ушундай тусада. Жынчы, сен оюң жаман да. Ону айткан жокмун мен, жинди. Сен просто бассейнге түшсөң экөөң толтуруп коесуң да, бассейн суу калбай калат. Ошону айтып атам. Бөлөм арык эле. Ондойду арык деп айтасың 100 кило. Эми стройный эле да. Койчу. Иргитип атасыңбы? Айчиреже кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук иштериңиз. Швейн цехиңиз иштеп атабы? Биз дос балдар менен бир аз кичине неме кылып аттык эле. Түлөө кылып аттык эле, ошого кыздарыңызды кичине жардамга чакырайын дедим эле. Болсо бошотуп бүгүн выходной берип койсоңуз жакшы болмок. Короче, эмнеде макияж сүйкөнгөн, атыр жыттанган кыздар менен сабабыз. Бирок жанагындай кылып аячты ээрчитип келе болбодусуң,
Болду, мен азыр локацияны WhatsAppка ыргытам, анан сообщение сразу удалить этип кой. Всё, досум, чакыра турган чакырдык. Барып эмди барып спонсордон пул алып, майда чүделерди алып келе берейик. Туса начинается, а? Конечно. Ке. Жүрө берип, тилимде бурулуп кете турган болду. Зато боп кетти абыз да, досум. Менен жүргөн адам боп кетиш керек. Зор болду. Башка айласы жок. Көптөгөн көрүүчүлөргө эмне кызык билесиңерби? Азыркы күндө адам баласына эс алуу, каткырып күлүү, анан көп оор нерсени ойлоп койгону кызык. Ошондуктан биз да базардагы сатуучуга окшоп эл талаган нерсени чыгарабыз. Туура. Эл каалап жатабы вайн тартабыз. Эл TikTok билеп жатса, TikTok'ун деле чыгарабыз. Анткени эмне? Анткени элдин талабы ушунда. Мисалы, мен да чоң глобальный нерселерди чыгарууга илгертен кыялдангам. Кино же чоң проект тартам деп канча компанияларга барып, канча бизнесмендерге барып, поддержка издеп таба алган жокмун. Бирок ошол эле компаниялар, ошол эле бизнесмендер азыр сиз айткандай деградирующий вайндарды колдоп жатышат. Ошондуктан бизби деградацияда, анан элдин тарбиялоо бул биздин милдет эмес. 10 киши көрөбү, 100 киши көрөбү, мектеп окуучусу, мугалим, таксист, студент бизге айырмасы жок. Ошонун баары биздин видеону көрүп күтүшөт. Анан ушул адамдын ал өзүн тандоосу. Ошон үчүн дагы бир жолу сизден сурайын, бизби деградацияда же ошону күтүп отурган, ошону колдогон адам деградациядабы? Анан сиз акылдуумун деп айткыңыз келсе, мен сизден бир нерсе сурайын. Сиз макулсузбу? Бул жерде суроону мен берем, макулбу? Чөм конок катары чакыргандан кийин кичине сый мамиле болот деп ойлогом. Сиз макулсузбу? Ал нерсе оор эмес. Ар жөн эле түз эфирде мага катталбаганыңызды көргөзүп койсоңуз болобу? Телефонуңузду чыгарып. Менин оюм боюнча, мен сизге эч нерсени далилдебей деле койсом болот. Экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз эки башкача экен, биздин телекөрүүчүлөр деле көрүп турса керек. Эми көрүп турса, сиз макулсузбу же макул эмеспи? Көрсөтүп коюңуз. Дагы бир жолу чыгарганыңыздарга чоң рахмат. Телекке каршы кичине негативке берилип кеттик. Менден кетсе кечирим сурайм. Бирок мен өзүм ойлогом, биякта мындай профессиональный адамдар иштейт деп, позитивный маек болот деп ойлогом. Анан сизге айта кетейин, буюрса толтура вайндар дагы чыгат. Ушунда көрүшөбүз. Каяка кетти тиги? Каяка кетип бардат эми? Динара! Я-моя! Блин, өлдүң Динара айтып кой, не? Срывсың. Давай, башка эки немеге өткүлөр. Реклама кеттик, Көрүшөбүз. Кандайсың, Санжар? Квартплата? Хорошо же. Квартплатага келдим. Азыр. Квартплата? Болду, квартира алабыз. Акчасы жетпейт да. Анда рассрочка карайбыз. Эмнечи? Жо булардын району начар экен. Документтер менен проблема болуп калат. А булчу? Бул салынгы чакта 15 жыл өтүп кетет. Таптым. Биз көчүп атабыз. Каяка? Алло, да, Кундуз. Санжар жок деп койду. Жок деп койду, Странно. Блогерлер акча дегенде жок дебечү эле. Акча аны кызыктырбайт экен. Ну ничего, решим.
По-любому ал макул болот. Все, хорошо. Ага. Блогер. Ay baratam öyle eşittin canı kalsın. Ağlatan. Саламатсыз бе эже? Саламатчылык. Санжарга келдим эле. Санжар барбы? Санжар үйдө жок да. Жокпу? Ооба, жок. Кеч кирип калса деле үйдө эмеспи? Эми жаштар келет да бир күн. Эмне болду? Эже, мындай болбойт да. Балаңыз менен сүйлөшүп, бир түшүндүрүп койбойсузбу ушинтип? Элди алдаган болбойт да. Акчасын алып олуптур. Кимдин акчасын алып тур? Же гифтен жок, же акчадан жок. Болбойт да андай. Чоңгус айланайын кое турчу, сен мага түшүндүрчү айланайын кишини тупчуктурбай. Тумчугуп кетип атам мен, билесиңби? Сизге айтпайбы ал? Жок, атыңыз ким сиздин? Чынар. Айланайын чыкыбай, менин атым Каламкаш. Ал кимди алдап жүртүр? Менин балам деле бирөөнү алдаган эмес. Ай, муну жөргөлүп бараткан кубурсканды деп эле айт айланайын. Эмне деп атасың? Эже, мени да туура түшүнсөңүз, мен деле андайды күткөн эмесмин баладан. Садаган кетейин. Мени да туура түшүнүп кой, мен баламдан андай күткөн эмесмин. Менин балам андайга барбайт. Эмне үчүн десе адашып атасың, айланып кеткөн чыкула. Адашпай эле, менин деле ушундай балдарым бар. Ой, койгун. Түшүндүрүү иштерин өткөрүп бир сүйлөшүп койсоңуз. Келчей Санжар, рас болбодубу? Ай, эмне болуп кетти? Мен түшүнбөй атам балам. Эмне болуп Мен кетти такыр жакшылар эже? түшүнбөй, азыр тумчугуп атам мен балам, тумчугуп атам, билесиңби? Кой турсаңыз айтып бербейм. Мына бияка айт. Жана уюштуруучу сенсиң да. Мен ошо жумуштар менен келдим. Элдин акчасын алып, же уюштурбайсыңар, же бүтүрбөйсүңөр, аягынан чыкпайсыңар. Кайсы акчаны айтып атат айланайын? Апа. Кайсы акчаны айтып атат айланайын? Силер кире берсеңер. Жок, сен Азыр сүйлөшүп коем. мен турбайм. Жок, апа, кирсеңиз. Баары жакшы эле, кире бериңиз. Ай, Санжар, уят кылба, мен айланайын. Эч ким уят кылбайт, апа. Кире бериңиз. Болду, кире бериңиз. Дагы бир жолу эмне болду дейсиз? Гиф боюнча келдим. Гиф боюнча мага келесиңерби? Анан кимге барам? Бүт эле рекламада сен жүрөсүң да уюштуруучу болуп туруп. Эже, ал элдин алдында ушинтип айтылат. Биз жөн эле аларга баракчабызды берип коебуз. Так организаторлор башкалар. Мен каяктан билейин, мен звонить этсем алышпайт. Анан кийин келем да сага ушинтип. Точно звонить эттиңиз беле? Звонить эттим, албайт. Көзүмчө чалайынчы. Же кайра чалып коюшпайт. Алло, Эрма, салам алейкум. Алейкум ассалам, жакшы Санжар. Кандай иштер? Жакшы, рахмат. Биякта бир эжеке келип алыптыр, гиф боюнчачы. Не дейт? Ошо болобу, болбойбу, бизди алдап атасыңар деп. Амайга кой. Ким алдап атыптыр? Болот да буйруса. Ошо громкийде турасың, жакшыраак айтып кой. Качан болот экен? Эми буйруса 1-2 орун толсо эле баштайбыз эртең бүрсүгүнө. Ошо точно болот, э? Ооба, обязательно айтып кой, кыжалат болбосун. Всё, макул, давай. Байланышта, э? Аха, хорошо. Наке эжеке, көрдүңүзбү? Болот экен. Номер иштейт, баары болот. Эч кимди алдабай эле. Ай, ошончу кичине тынчып калып. Мен негизи силерди көрүп жүрөм көптөн бери. Жагасыңар. Анан иши кылып алдабасаңар эле болду. Ой, эч кимди алдабайт эжеке. Болот, э? Буйруса баштайбыз. Мейли анда. Жакшы барыңыз. Давай. Апа, баары тынч, баары жакшы. Каяктан же. Сен билесиң биз кандай адам экенбиз? Биз деген ак сүйөктөрдөн болобуз, акмак. Апа, тамак бериңиз жаным. Мейлиже. Акмак десе. Интервьюдөн ач кол келди. Атаң алып койгон. Тамак бар. Баары жакшыбы чын эле? Точно. Отвечаешь? Отвечаю. Смотри. Сулик, эмне эле аткылчуум болду? Жигиттер, силер кимсиңер, жигиттер? Жигиттер дейм, омай, мен силерди эмне кылдым, жигиттер? Үкөм, унчукпай туурчулабай турчу. Азыр, короче, мен сени атып салып элек да. Маскаңды чечебиз.
сол жақ қарап жүгіресің, мақұл бу? Мақұл бу? 1, 2, 3. Зип. Şamçıranda şubak şamalda yetkende Tayrara dayrarari tayrararon tentin Tayrara dayrara tayrara tayrara Sen gayra gitti Көй қаяқта жүресің, ей? Апи! Көріп отырсың ба? Базарға барып келдім, базарға келе бері. Ай, бары қымбаттап кетті тұрай. Өлчідей қымбаттап тұра өлен. Түш десем, тырышып, жоқ дегенде бір сонбасы да айбай түшірдім, ай. Сен сүйген бадыраңды ала келдім, айтты біле. Базар болсаң, бадырам дей бересің ғой. Емне майрам, емне той? Ой, құдайым, ай, баламдықы майрам бе көйсікі да. Баламдықыдың миллион подписчик болып тұрай. Ошоны мұндай бір еметіп қалды отпайлық ба? Тойлап ба? Конечно, тойлап керек. Қой чайланайын, ал той бермек тұрмақ, мен өзімдің юбилейімді көрелікмін. Қаяқтағы той, айланайын. Оқыген, ой, сенің юбилейіңдай. Көп болса бір 100-200 кіші таниды. Баламдықы деген миллион болып атай. Бүгін деген қуаныш, бүгін деген майрам. Құдай сақтай көр. Бүгін майрам, бүгін той. Ал ештік емес. Ең негізгі сен. Тадам! Тадам! Ого. Мінәке, қарап тұрғын қазір. Қале, хоп! Хоппа. Үлкен я. Қарачай. Ай, оны закасменен қылбадым ба? Закас. Таны шарқылы, түтчо білен ай, таны шарқылы закасменен тіміле чай. Көрдің бай. Қойсы мен не деп тұр? Санжар, миллион подписчик. Қарачалық тұрын десе, сіретін оқшыш тұрған қарайсың ба? Таны шарқылы соны өтсіп беткен. Ма оқшып қалып тұрғы я. Ей, чен тұршы, мен өзім ел оқшыш тұрады малы қарасың. Қаяқтағы сағым мұздың жалпайды тұша. Қырман қарсам, мен өзім сұраған кет қылай. Адик, мұндай олардың ешенген емесін. Рахмат, брат. Немесе, көптен бері айтып жүрбеймін сәнді. Давно басташ керек болсын мұнда сенші. Может, азыр чоңоң жетішкендіктерге жетіп қоймақпыз. Рахмат, что поверил в меня. Делать, да, надо делать. Сөйле! Восточный танцлар біліп жүрем. Шоу-программа. Тетей қыз кімдікі? Қашылан қыз. Қашылан қыз. Нормально екен, а? Саламатсыз ба? Саламатшы. Мен да вайнермін да. Байқадыңыз. Менде миллион подписчик болса, келіп сіз да ес алып кетіңіз. Қазір қаншасың? 78. Мейлі, кейін өрлерін көрейін. Ошондо келе турган болуңуз почоңуз. Отсаңыз, бер келсеңиз. Бұға ол ладно. Мұны емне қалдың? Ай, бұл деген майрамның шарты да бұтым. Ей,
Sen içpesең, мен içпесем, балаң içпесе, эмнеге алдың дейм? Senin balan içpeybi. Менин балам içpейт. Balan okuğunu içpeysinler be. İçiden kalıp kaldыңар be. Hoppa. Men onda özümün içip koyup bunu degen. Ay bunu degençi, men bunu algan sebebimçi. Bunu mantip tars attırıp turup, fantanday atırıltıp, fantandaya bir son tostorda aytsak. Balabasını çıpat pişirgende ama 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon. Degele koyçu, milyardka çeyin jetsin de tos aytağız da. Oşun için oşun öyle atağız. Kuday bayış. Ay. İmne oturasın jaldırap. Torttu görmey жүрдүң беле. Бас кийинбесин, балам келип калса сюрприз кылам. Кийчи, болчай. Болсун мен келип барам. Canım. Bala can. Привет. Привет. Ты друг Санджара? Ну да, друг Санджара. Ты можешь дать мне его номер? А у меня просто телефона с собой нет. Давай потом дам. Ладно, я потом подойду. Ezilgen sezimde Двигайся в ритме танца испанца, как будто не в себе. Вай, ну не смущай, деп қадаланған қыздардай. Ең қызықты мүмкіншіліктері біз пайдаланамыз әрдайым. Вай, тауыр сізді тардайын, қатып қойған приз бардай. Той қашқа барчудай болып. Мал болот деген ушул санаған кетіп қалайын десе. Ай, андан көрөкчү, балама чал. Қайерде келатат, қаяқтан келатат, қайерге жетті. Чалайын, ә? Қандай аш. Сөйлек. О, досым. Сен не бүгін аш дем деп қойдың? Пицца жешті ғой, шөлі жететті да. Итак эле қыздарың бийлеп етпай ғой. Досым, бұл непростой аш. Азыр бийлейт қыздар. Қачалан, олба, досым. Қандай непростой бұның, Житинчиде көрсен. Ана, сөйлек. Аштан кейін, досым. Күлкі пайда олот, биян пайда олот, башқасы ян пайда олот, досым. Түшінің мі? Болды. Албайт атай. Андан көрі уақытты кетірбем, оларын дайырдай өрбейсің бе? Ой, сен бірінші білші. Қайерде келіп тұр, қайерге жетіп қалып тұр. Ой, бұл артымыл 5 секундта дайырдап болды. Албай айтсам не қылайын? Еш алып көрді. Келілі, достор, қыздар, балдар. Біртке көңіл бұр қойғыла, мен үшкі внимание дегендей. Барыңар, чол қалтыстыңар. Рахмат. Анан пранкыңар ой, же сюрприз пи, шыл оқшошты, ма жақты. Алдырбайсың, үнді қайран өт қойдым. Албайтпай деме. Ай, балам, бірдеме болса керек, ай. Жүрегімін ақылдап. Жаңағы, не деп қойшылы? Материнский. Анан, бұл деген Адик, бұл Сулик, бұл эки жігітке особенный спасибо дегендей. Эки чоң жігіт жоқ болса, ошон бары оқшашпай алмақ. Конечно. Biz бар, sen бар, досым. Миллион не последняя цифра в твоем инстаграме. Дай бог 2 миллиона будет, на Мальдивы поедем.
Ой.